Advokata çıktı? Çok ala çıktı. Karada da mı? Karamın aldı. Az çıkıp advokata aitsin şimdi. Milyon alıp ketті ұқсайды. Кейін аз адвокаттан сұрап жүреді. Что случилось? Апамды қарағыла. Апамды қарағыла. К сожалению, суд признал задержание законным, обоснованным, избрал меру пресечения содержания под стражей сроком на 2 месяца. Погромче. Я тур-тур хватит. Мы, естественно, будем обжаловать. Извините, чуть погромче можно? Арқаға құлтырған болсын. Других слов нет, просто настолько. Құлтырғыла да там. Азыр тұрып тұрасың. Судья отказал, потом мы заявили, судья опять также отказал. Возможно, на поиск решено. Апелляция городских. Сейчас он будет, да, там в течение 5 дней. Нам сегодня дали. Ну это что, упай там? Я увалю чуть-чуть. Нам ничего, кроме одной бумажки не дал. Вот, соответственно, мы ознакомились с материалами. Его в ГК, он будет сидеть в СИЗО. Ну, его потом в камеру. Так, в отношении вас следователь сказал, завтра нам позвонит. Да, мы с ним сегодня... Это все оригиналы. Следователь сказал, что В ближайшее время, завтра он скажет время. Siz o kim buradasınız? завтра придите в приемную на кредитку. 22 60 номер коммутатора. Вы не услышали Погромче можно? Погромче. передать по субботам, ну, так как он только попал, вы, соответственно, вам. Хотя на самом деле Нурлан сказал, что тот человек, которого посадили одновременно с ним, при разном деле, Он 2 месяца там будет, да? если после Да, в течение 5 дней. Milan'ın nafazı. Gelin hazır. Katura айтып қойыңыз, Katura. Hazır. Ибраимов бойынша башқарма чарасын таңдады 2 айға. Жөн тұрасың? Қамаққа белгіледі. Тоқтомдорды алды. Тоқтомдорды біз апелляция тәртіпті Бишкек шаһарлық сотына. Нұрбек. Ой. Katura айтқач, Katura болды. Emden negizinde ne oldu? Баяғы массовый беспорядком деген статья берене қойылған. Сол бойынша башқарма чарасын таңдады 2 айға. Қазір біз алға мақұл емес, біз тура емес, соттың шешімі тура емес. Сондықтан біз 5 күн ішінде апелляция алдық. Sottun adını atıp koysanız bulu hazır çekim çıkargan. Бекенов Гинг. Дәлелденді, Нұрлан атамыздан жазылған дәлелдештірілді. Жоқ, соттық тестіруде ешқандай дәлел көрсетілмеді. Дәлел жоқ. Дәлел жоқ. Ошол азыр биз айткан сөздөргө, биз айткан доводторго
сот көңіл бурган. Четке карап койду. Андыктан биз бул чечимге макул эмеспиз. Шаардык сотто апелляция Эми шаардык сот факт эмес, ал жерде дагы бул жерде соттун коллегия 3 судьядан турган сот. Мыйзам болсо ошол өзү мыйзам боюнча ачык өтүш керек. Бүгүнкү ачык өтүш керек. Биз ачык өткөргүлө десе сот жабык. Катуураак айтыңызчы. Жабык тартипте өткөрдү. Бул дагы Мыйзамсыз сиздердин күчүңүздөр жетпейби? Ошону көрүп туруп доказать этмейсизби? Анда эмнеге сот дейбиз? Ошону сот бул биз проблема бизде эмес, проблема сотто. Себеп дегенде сот ошону көңүлгө албай койду. Бул чисто саясий заказ болду ошондо. Анысын мен айта албайм саясий заказ депчи, бирок биз айткан доводдордо эч кандай көңүлгө албай койду. Саясий заказ. Саясий заказ жабык эшик артында өтүп атат. Ойлойсузбу же кандай? Өзүбүздүн оюбуз. Бул жерде мен жагынан айта алам. Скорый чакырып коет, скорый. Скорый чакырып коет. Биз айткан доводдордун бирин дагы сот көңүлгө албай койду. Скорый. Заказ, саясий заказ деп. Ошол соттагы өзүнчө заинтересован. Адвокаттарды сразу чыгарды деймби? Эми ал боюнча мен кетпейм, бирок Бул мындай. бул жерде өтө туура эмес чечим чыгарып койду. Себеп дегенде бала биринчиде статья туура эмес негизсиз угузулган деп ойлойбуз. Мындай жолунан кетсе анда баардык эле блогерлерди эле чекеден эле камаса болот да, миңдеген адамдарды камаса. Ошо. Бир жолу ошо бир лайк басып койгону, бир беткени үчүн эле мындай Жанагы туура эмес болсо. Ошондо комментарий үчүн камалып турат азыр, а? Ошондо Комментарийда еще не доказано, что ал дагы комментарий дагы далил жок. Турган иш ал Мирлан стиль эмес да, ал башкача жазат. Кана бир далилде келтиргилечи десек эч кандай далил. Анда жасалма үчүн баарына камай берсе болот да. Ойдан чыккан жала. Бизди канаттандыра турган эч кандай бир дагы далилди келтире алган жок десем. Анда турган эле Анда саясий заказ болгон. Толугу менен. Баке да повторно үйгө келебиз дегенде кандай болот, например? Повторно үйгө келип обыск кылабыз тигүү деп коркутса эмне кылышым керек? Мен кандай Повторный ал жерде бул жерде обыск болгон. Повторный болушу мүмкүн эмес. болбойт. Ушуну ачык айтканчы. Ошо эми Келсе киргиз. Эми канча күн ичинде кайра апелляциялык тартипте ошо 5 күн ичинде азыр бизде кайрадан күзөтөбүз материалды изилдеп туруп кайрадан апелляциялык тартиптерде киргизебиз. Бир 10 күн ичинде барып калат делочу жака. Канча күндө карайт аны? Бекенов. 5 күндө. Бекенов деген сот, а? 5 күндө даярда 10 күн ичинде. 5 күн ичинде мыйзам жолу боюнча 5 күн ичинде биз апелляциялык тартипте регистрация кылган акылбыз. Эртең деле кылып коюшубуз мүмкүн, күзүн деле кылып коюшубуз. Алар 10 күндө карайт. Алар болсо ошол шаардык сотко жеткирет делонучу. Биздин божомолу боюнча ошо 4-5 күндө жетиш керек ал. ГКМБ жеткизет ошондо. ГКМБ жеткирбейт, сот жеткирет. Бул сот. Буту ГКМ иши бүттү уже. Бир суроодо бизге жеткен маалымат боюнча башка бир сот карамак болгон экен, анан жакында алмаштырды деп угутабыз. Жок, анысы мен билбейм. Ошондой маалымат келди бизге, сот алмашты деп. Ошон үчүн баягы убакытта чоюлуп кетти деди да. Анысы билбейм. Сиз аны билбейсиз. Негизи адвокаттарга эмне маалымат берип атат? Мынча сот мынчада болот. Жок, маалымат берилген. Бизге мисалы эртең менен сураганыбызга берген жок да эртең менен. 4-тө келип Тергөөчү айткан 3төн кийин болот деген, ошо 3төн кийин саат 3төн алып келген. Өзү 48 каралган күндөн баштап. Ооба, ал тура эле. 48 саат бирок эми убактын айтып эле коюш керек ал жашыруун болбош керек. Ал бизге деле жашыруун болуп калды, себептен де биз саат 2-ге келип алдык эле. Соттун жашыруун өткөндүгүнөн билсек болот да, ушул саясий заказ экенин. Статья кече келе койду, өзгөргөн жок, а? Кече эле статья болду да. Ал статья мен ойлойм, каттары негизсиз угузулган. Сиздер анда эртең эле барып тапшырасыздарбы? Ооба, эми мындай да, эртең барып туруп дело менен дагы бир сыйра таанышабыз дагы. Анан жазып туруп мен эртең тапшырып коюнга аракет Ошо Митин аккаунттан жазылган далилден берсе, эмнеге боштондук деп сиздер требовать эте албайсыздарбы? Требовать этип атабыз. Доказательство жок болсо эмнеге? Эми бул жерде бардык далилдерди биз келтирдик. Бардык далилдерди биз келтирдик, бирок ошол далилдерди мына токтомду да маз окудук. Мындай негизде алган жок да сотчу. Жөндөн эле баягы тергөөчүнүн. Анда эмнеге сот анда сот деле болуп тур да? Тергөөчүнүн токтомун көчүрүп койгон да, өзүнүн токтомун. Ошондуктан бул жерде действие жок, а? Макул эмеспиз, ошондуктан апелляция жазабыз. Мыйзам чегинде. Анда деле не факт, что сиздердикин Эми сот туура деп кабыл алат, Аны мен айта албайм. Ал жакта көрөбүз, соттук процесс болот, бирок ал жакка биз ишенебиз, себептен ал жерде 3 судья карайт, соттук коллегия карайт. Ал жерде дагы көңүл буруш керек деп эсептейм. Ошол.
Ошондо 24 март болот. Ошондой болуп калат 2 айга. Срок следствия. Саясий куугунтук эле болуп тур бул жерде. Башка эч иши эмес. Кыргызстанда сызга отургузуп кеткен адамдар бир күндө камалбайт дагы. Ушундай бир жалган комментарийлер менен Мына туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сот ушундай 2 ай камакка алуу чечимин чыгарды. Бул эми кандай чечим экенин бардыгына түшүнүк эле болду. Скоро чакырдыңарбы? Мына ушинтип эми комментарийсин айтып өзүңүздөр көрдүңүздөр. Адвокат айтып өттү бардыгын. Бул эми ачык айта албаганы менен ошол саясий куугунтук экенин белгилүү болду да. Комментарий үчүн ал комментарий ушу далилденген жок. Ошонун комментарий экени. Эптеп эле бардыгынын оозун басуу, оппозицияны жок кылуу максаты. Негизи биз Кудай бар экенин унутуп койгонбуз да. Бийликке жеткенден кийин ушинтип эле өткөн күнүбүздү эстен чыгарып коюп, тарыхтан сабак албай койдук, Бүгүнкү ким деди соттун фамилиясы? Бекенов дегени. Бекенов экен. Бандиттик эле мамлекетте жашап атат. Сотторду эми түшүнүктүү заказчылыгын аткарат. Мына ушул туугандар комментарий үчүн кечээ зулушпайт деди, биякта бир действие жок деп анан эми кайра бүгүн чечимин таң калыштуу болду. Бияка келип милиция тизип койгон. Ошо Султан биз эми ошол Түркменистанга кошуп жашайт окшойбуз, барып эмне кылабыз анан? Байланышта болду да. Эми адвокаттар 5 күн ичинде апелляция берет. Эми ал качан карайт, алар белгисиз. Эми ошого чейин дагы колдон келген аракетин кылабыз. Адилеттүүлүк үчүн күрөшүп кылана берет. Башка эмне кылабыз? Кудай бар бардыгына. Эй, биякта кетип калбай айтып коелачы. Эртең эмне болот ушунда? Ошол жактан келип сүйлөшпөйбүз. Жок, бул жерде бизде юристтердин жетишсиздигинен болуп аткан жок. Бизде тажрыйбалуу, мыкты юристтер азыр. Билемиз, 4 адвокат болуп, актош болуп кирген. Жария. Судьянын Көрүңүздөр. арамдыгын. Биринчиден баардыгыңыздарга чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз, келип мүмкүн болсунча колдоп бергениңизге. Эми жанагы акыйкатсыз соттор, бийликтен корккон соттор өз билгенин жасашты. Көрүп атасыңар, угуп атасыңар. Биздин адвокаттар чыгып айтты, баардык далилдерди башкаларды келтирдик, алар эч эске албай койду дейт. Алар ошол жанагы тергөөчүнүн токтомун эле көчүрүп алып эле сот ошону эле окуп берип койгондой болду деп биздин адвокаттар айтып атат. Ошон үчүн силерге дагы бир жолу чоң рахмат. Атайын убактыңарды бөлүп колдоп келгениңиздер үчүн. Эми мындай болуп атат. 5 күндүн ичинде, 5 күндүн арасында бизге ошол шаардык коллегага ошол даттануу арызын беребиз. Биздин мына бир күн, 2 күндө эле беребиз деп атышат. Алар кабыл алгандан кийин качан сот болушуну далилдеме коюшат бир күнгө. Мына күнү саат мынчада сот болот деп туруп, алар алдын ала аныктайт. Ошого даярданыш керекпиз. Ошого баягы биздин колдоочуларды дагы көбөйтүш керекпиз. Колу коңшуларга, туугандарга, досторго кабар бергиле. Ушинтип адилет чечим чыгып калды. Адилеттүүлүк үчүн, акыйкаттуу үчүн аракет кылалы. Скорый келет, биякта бошоп турайлы. Жеринде жүргөн балдарга жардам берели деп айтыңыздар. Каланын кабарды басып турабыз телефондо. Болду, келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Рахмат баарыңыздарга дагы бир жолу. Бар болуңуздар. Байланышта болуп тургаңыздар, маалымат берип турабыз. Скорый, кач. Скорый эмеси? Скорый эмеспи бу? Кыргызстанда жашайсың, 5 мүнөттө келбейсиң. Скорый 5 мүнөттө келбейт. Тем более оппозицияга дейсизби? Кыргызстанда. Султан. Не деп айтасың эми? Не кыл дейсиң?
Ушундай болот атпайбы? Мына 30 жылдан бeri мамлекет тоногондордун кимизи камакта да, бүгүн ким чындыкты айтып койгон ошонун баардыгы камакта. Kaç. Yoldan kaçma. Haydi. Kaçsana lan nereye? Bir haydi. Haydi. Ya tutma. Haydi. Ya bol de. Görüp tutsana. Bol skor gel. Kaçla. Ya kaçsana ne? Asıl dost olsun ne? Kaçsana ne bir yerde yürümeyin. Kaç. Yol verile. Kaç. Aldırak. Bir yer tosma ola. Kaç. Yeni bırak. Kaç turla. Ya dur şey. Boldu. Koygula harbi üstün başına geletin bundan neseler. Tukanda. Koygula. Geçe korkup çıktıkları şunlar. Ben bugün gayra özgür bizge sayılıp kalganlar için. Adam mesle bulan. Ең başında adam boş gerek değil mi? Adam жатқан жерінен açağızdı odasına. Болды. Açma girecek болды. Açmayın gel. Çıkarmayın. Tüs saktan tüs. Болды. Ұрышmayın yok. Tüs saktan koyul болды. Kaçla. Kaçla. Alacak duralım mı ne? Ben alacak duralım. Болды же. Milan ne dedi? Bir tuğan alacağız. Karmaş boğula. Meden genellik yol açık ola çaldı dedi ne? Yol açık olsun mu yol? Yol açık mı? Otur dans be kaydık ha. Otur istik oldu. Maşın azıcık biraz. Kaç. Kaç bola. Hatta aldan kardeş. Aytatta. Qaysi adresga? Aytat ekan. Беспредел. Оппозициянын жок кылуу максаты. Aytat эми каяка барсын? Ana Asılbek. Aleyküm assalam Ербол. Ернисжанда Жанбаев 2 айга камакка алып коюшту уже. Сот чечим чыгарып койду. Скорый Миландын эжесине келди. Махмат Кочонбердиева. Alып кет. Шоу жасап. Жерде боктон гүл жасап койду. Комментарий үчүн муну биринчиден Мирлан жаскан эмес, жана экинчиден неге жаскан күндө дагы бул жерде эч бир действие жок болгондон кийин аны не кылат эми? Эптеп эле
Мадымарты алсып атуу. Бул жакшылык алып келбейт. Ушундай күндөрдү базы өткөн адамдар ушуну жасаса тарых кечирбейт. 30 жылдан бери Кыргызстанды талап тонап келаткандар камалбайт да, чындыкты айткандар камай бермей. Ушундай туугандар беспредел. Артур. Ey, akla bakın akla. Kontak geç. İyi de. Соттун чечими чыгып, 2 айга камакка алынды, тилекке каршы. Судья ошондой чечим чыгарыптыр. Адвокат айтып берген, андай демем бурсаңыздар болот. Gülüşün bende bas, Aykök. Ошо туугандар. Эрбол Токтогулов не деп жазыптыр дейт. Ошол жерде ушул Жапаров, Ташиевдер болбой калды деп эле жазган дейт. Ал жерде турат. Мен жана пост кылып чыгарып койгом ошол жерде. Бирок аны Милан жазбаган себеби Миландын стили башка да. Милан аны жаза албайт. Ал Милан юрист, тем более мындай сөздөрдү жаза турган бала эмес да. Миландын жазбаганы менен 100% кепилдик берип айтам ошонучу. Мына атайын бир фейк килип жазып чыгып кеткен. Андан табыш керек, тапса болот эми. Ага айтчиликтерге доступ керек экен. А доступ жок болуп атат. Сондуктан болду. Ушмай жок. Болду. Тактаткыла. Ошо туугандар. Бул беспредел. Шеркулова Чыныгүл же жанагы ол 2 айга камакка алды сот. Ошо биз да карадык эми дальше теңден баштап бул маселелер боюнча талкуулайбыз, сүйлөшөбүз.